Assalamu алейкум. Мен каналым катталуучулары, рыбактар, кандайсыңар? Амансыңарбы? Урматтуу балыкчылар, мен силерге кайрылайын деген себеби эме кылыш керек. Эртең воскресенье күнү рыбалка боюнча баягы сиздерге айткан соревнованияны билесиздер, ошону өткөзөйүн деген ниетим бар дагы деле. Анан эгер ошого чынында катышам деген кишилер болсо, достор, мага сөзсүз WhatsApp'tan жазгыла. Мен уверенный болушум керек, ошол канча киши барарын аныктайын. Эгер киши аз болсо, аны өткөрүштүн кереги жок да. Кудай если погода жакшы болсо, Кудай буйруса базар күнү негизи ачылат деп атат. Анан условиясы 2ден кайырмак, достор. Ар бирине кааласаңар спутник, кааласаңар фидер, кыскасы ар ким өзүнүн талантын көргөзүп, главный балык кармап, результат көргөзүш. Эми бул жерде ар ким өзүн сынамай да, достор. Анан катышам деген кишилерге стартовый взнос ар бир кишиге 500 сомдон, достор. Себеби ошол акча менен мен азыр бир 2-3 белек алынган. Бирок андан сырткаркы месталарга дагы белекке билесиздер, эми аны уюштуруу деле оңой эмес, аны бекер турбайт. Эгер мисалы өзүңөр балык барсаңар деле пруттарга жөн деле төлөп келесиңер, достор. Ошон үчүн 500 сомдон стартыбызды которсоңор, мен ошол акчага өзүм кайра силерге белегиңерди толуктайм, жакшыраак белек алганга аракет кылам, достор. Анан катышам дегендер сөзсүз жазгыла, комментарийде жазгыла. Анан мен уверенный катышам дегендер мага WhatsApp'tan жазгыла. Мен ошо катыша тургандарга отдельно группа ачып коеюн. Ошол жерде мен эмбанк номерин жөнөтөм, байланышабыз. Бирок бүгүн эртең, себеби 6-күнү, 5-күнү мен бошобойм, достор. Эртең убактым бар, барып силерге белек алып толуктап келгенге. Ошон үчүн силерден сураныч, колдон келишинче бул видеону бөлүшүп, таратып, баягы кызыгып баргысы келип жүргөн, катышкысы келип жүргөн адамдарга жөнөтсөңүздөр, балким катыша тургандар болуп калар. Көрбөй калдым, укпай калдым дегендер болбой. Эми канчалык киши көп болсо жакшы, отурабыз, таанышабыз, кичине балык кармап эс алабыз. Ушу менен сезон деле бүтүп баратат, достор. Сезондун жабылышын кылып коелу, мындай көңүлдүү өткөрүп. Эми бу жерде максат бир балык кармасаңар деле 1-чи место болуп калышы мүмкүн. Азыр погода ошондой. Эми ошон үчүн колдон келишинче жакшы даярданып, кашанын түрлөрүн интернеттен караңыздар, ушундай маалда эмнеге жакшы түшөт, ар ким өзүң изучать эткиле бул нерселерди. Анан ким канчалык деңгээлде изучать этип, ошол балыкка барганда анан результат көргөзсөңөр, өзүңөргө пайдалуу. Азыр деген рыбактардын, Россиянын блогерлери мисалы бул жөнүндө ноябрда, например, кантип кармалап, даже декабрда кантип кармалап, күзгө, кеч күздөрдө кандай корумга жакшы реагировать этет, ушундай нерселерди киргизип эле атышат. Ошол жактардан изденип, достор, карап даярданыңыздар барам дегендер. Мен деле таза өтүшүн, ушу ким жеңсе ошо белектерин тапшырып көңүлдүү кетсин деп ойлойм. Кудайдын буйруса, катышуулар бар болсо айтып коеюн, азыр 3 белек даяр. 1-чи, 2-чи, 3-чү орундуку даяр. Анан ошончо көп киши келип туруп, мисалы 3 эле киши белек алып калган, албай калбасын деген эле ойдо болуп да. Өткөндө деле көрдүңүздөр, чакырдым, 3 место деп айтылган, бирок 7 кишиге белек бердим, достор. Колдоочу менин катталуучулардын арасынан Тимур деген иним, Нурдин байке, ушундай эки жактан белектер берилип калып, 7 орунга белек бергем, достор, 7 кишиге. Ошого мен деле баары келгенден баары белек алып кетсе, мен деле сүйүнөм, силер ыраазы болуп кетсеңиздер. Бул деген, бунун максаты эмне? Эми балыкчылардын баарын башын бириктирип, ынтымакта болуп, кийин мисалы ушу балыкка тиешелүү көп нерселерди, мисалы чогуу чечип, өзүбүздүн мекендеги мисалы сууларда көрүп атасыздар, кээ бир жерде балык жок. Мына биз Казакстанга барып келатабыз, Казакстанда дайыма балык түшөт. Ушунча кыргыздын рыбактары барат, а биздин водохрандарда балык жок, достор. Ошолор тууралуу да может кеңешип, ортодон 50 сом, 100 сомдон чогултуп, зарыблять этип, ошол балыктарга малек, пруттарга малек кой берип, ушуга окшогон иш-чараларды уюштуруп турсак деген ойдо мен даже WhatsApp'tan да группа ачып койдум. Негизи чогулсак, ушул тууралуу да көп нерселерди кеңешебиз, таанышабыз, балык кармап эс алабыз, достор. Ошон үчүн сөзсүз комментарийге жазыңыздар, видеону бөлүшүп, лайктан басканды унутпаңыздар, достор. Анан ошо условиясын дагы түшүндүрдүм, 2ден гана кайырмак. Анан насаткасын өзүңөр каалагандай кылгыла. Главный 2ден кайырмак болсо болду, айырмасы жок.
Ошого 500, бирок катыша турган кишилер ар бири стартовый взнос 500 сомдон достор. Балким если белектен акча ашып калса, мен ошол акчага тамак аш алып барышым мүмкүн. Ошол жерден чогуу отурабыз, чогуу чай ичебиз. Эми алардын катышуучулардын санынан анан аныкталат акча. Эгер ашса, мага 1 сом кереги жок. Ошол акчага кайра өзүңүздөргө ошого сууп бирдемелерди алып барам достор. Ошончо баргандан кийин отуруп, жакшы таанышып, эртең менен 9га чогула турган болсок, например, кечкери отуруп, суу ичесиңер, бирдеме жейсиңер, ошондой нерселерди коюштуруп, балким көбүрөөк акча чогулуп калса шашлык кылабызбы. Кыскасы колдон келишинче мен жалгыз кыйын, силердин колдооңуздар менен балким жакшы деңгээлде өткөзүп алабыз деген үмүттөмүн достор. Ошон үчүн албетте мага жазып калып, WhatsApp'tan жазыңыздар. Менин номеримди билесиңер көптөр. Бүгүн бул видеону да үстүнө жүктөп коем досторум. Обязательно анан катталбай көрүп аткандар болсо достор, катталып коюңуздар, ой пикириңиздерди комментарийге калтырыңыздар. Ошо, көрүшкөнчө достор.